Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен экзотика салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге 2 дана жумуртка, катуу сыр, тооктун төш эти, сууга бышканы керек. Мен даярын алдым. Грек жаңгагы, консерваланган коз карын, консерваланган ананас, майонез керектелет. Анда эмесе салатыбызды баштасак, тооктун төш этин 3 бурчтук формада кесип алабыз. Бардыгын 3 бурчтук формада кескенге аракет кылыңыздар. Бул салаттын экзотика деп аталып калышынын себеби курамында экзотикалык жемиш бар. Бул жемиш консерваланган ананас. Бул салаттагы эң оңой жана бат жасалуучу салаттардын катарына кирет. Тооктун төш эти менен жумуртканы сууга салып бышырып аласыздар. Калган азыктар даяр консервадан алып чыгып эле сразу салатыңыздарды жасап алсаңыздар болот. Кууруп бышырып отурбайсыздар. Эми сырыбызды дагы 3 бурчтук формада кесип алдык. Негизи салатка башында кандай форма берип кошулмаларды туураган болсоңуздар, аягына чейин ошол форма менен кошулмаларды туурап алыңыздар. Сырды 3 бурчтук формада туурап болдук. Эми жабышып калган сырларды бири-биринен ажыратып чоң идишибизге салып алабыз. Эми консерваланган козу карыныбызды дагы 3 бурчтук формада туурап алабыз. Козу карындарды туурап болдук. Аны дагы чоң идишибизге салып, артынан консерваланган ананасты дагы 3 бурчтук формада туурап алабыз. Бул ананас таттуу болот, бирок салатка аралашканда таттуулугу билинбейт. Бул абдан соонун өтүмдүү салаттардын катарын толуктайт. Ананасты дагы кесип болдук. Эми артынан сууга бышкан жумуртканы дагы чоң-чоң кылып 3 бурчтук формада кесип алабыз. Мынакей бардык кошулмаларды кесип даярдап алдык. Эми кошулмалардын үстүнө майонез салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Салатыбыз даяр болду. Эми салатты тарелкага үйүп салганга аракет кылыңыздар. Үйүп салганда салатыңыздар көп көрүнөт. Эң аягында салаттын үстүнө грек жаңгагын майдалап туруп, кооздук үчүн себелеп койсоңуздар болот. Бул дагы өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кооздой берсеңиздер болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.